Эрте жаз келген Араван районунда быйыл жазгы талаа иштери 10 күнгө эрте башталды. Дыйкандар февраль айынан тарта эле картошканы эгүүгө киришкен. Районда жалпы 1710 гектарга картошка айдалат, учурданын 30%га жакыны эгилип бүтүп калды. Шуну эрте күндөн экип, майда этегинде сатабыз, Xudo буйруса. Шу Араванда эле бардыгыбыз бирдей эле дыйканчылык кылабыз. Жерге тап кирери менен эле аравандык дыйкандар жабыла талаага чыгып картошка тигүү аракетин башташкан. Алардын катарында Мурадил Саипов да 70 сотук жерине картошканын Ривера сортун эгип жатат. Эрте бышкан азыктын бул түрү май айын этектеп сатка чыгып каларын айтат. Картошканы экип атабыз. Быйыл баар эрте келди. Ривера деген сорт экип атабыз. Бу эрте пишет, hasırlarlığı az бирок. Эрте пишет. Оныга дагы эртерээк сатып жуары бар экебизде. Азыр мана ишчи жардамчылар менен бир 15 адам менен экип атабыз. Шу биз дыйканлар эрте бошойт жерибиз, эртерээк сатып, эртерээк жыгыштырабыз деп туруп шуну экебиз. Өзү түшүмү аз берем. Башка картошка экедиген болсок, түшүмү көп. Майда болуп калып атат да унусу. Картошка эгүүгө дыйкандар жерди күзүндө эле айдап даярдап алышкан. Алар азыктын Агата, Альвара, Ривера сортторуна басым жасашууда. Анткени алардын түшүмдүүлүгү жогору жана эрте бышат. Үрөндөр чоң алайдан алынып келинүүдө. Күздө жерди хайдайткан пайтта сепабыз да. Жер семичкилер сепип, даярлап, агаттарды алып даяр кылып коебуз. Бахарда күндүз иши менен картошкаларды экишти баштайбыз. Чоң алай дыйканлар алып келет, ошолордон алабыз. Канчадан алып ийип атасыздар? Бил 38 сомдон алдык. Эndi har qanday 40 сом алганлар дагы бар, 45 сом алганлар бар фирмадан. Har kim har qanday да. Өткөн жылы картошканын түшүмү аз болгону менен баасы жогору болгон. Мындан улам быйыл Араванда былтыркыга салыштырмалуу 21 гектарга көп эгилип жатат. Өндүрүлгөн картошкалар ички базарларга гана эмес, Россия, Казакстанга да экспортко чыгат. Нурабад айыл өкмөттө турабыз. Нурабад айыл өкмөттө 355 гектар пландаштырганбыз. Азыркы убакта Нурабад айыл өкмөтү 30%ын эгип бүттү. Негизги сорттон 4 сортту эрте бышуучу сорттор деп белгилегенбиз. Була Куда буйруса биз майдын башында бышып калат. Майдын башында былтыркы божомол менен ошондой баада турган болсо өтө жакшы болот. Былтыры баасы жакшы болду. 25 сомдон жогору кармалып турду, бир түшүп кетип, кийин ошо стабилдүү турду. Ошол баада турган болсо быйыл өтө жакшы болот. Мындан сырткары күнөстүү Араванда башка эгиндердин өрөөндөрү камдалып, себүүгө даярдалып турат. Картошка тигилип бүткөн соң капуста, түрп, шалгам жашылчаларын отургузуу башталат. Аймакта 18 000 гектардан ашуун жер айдалат. Негизи 4 айыл чарба азыктарына басым жасалган. Алар кылкандуу дан эгиндери, жашылча, жүгөрү жана пахта. Учурда суу арыктары чабылып, жазгы талаа иштерине даярдыктар башталган. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.